Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. УТРК чүйдө орозодо 30 күн теледолбой эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Бүгүн сиздер менен бизге бөлүнгөн убакытта Кудай буйрса орозо жана Куран деген темада сөз кылабыз. Андыктан бул ай орозонун айы, Курандын айы, кереметтүү айга жетишкен Кудайга шүгүр айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар айтабыз. Бүгүн ушу биздин суроолорубузга Расулжан уулу Абдулбасит каракебиз жооп берет. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сиздердин орозоңуздар кабыл болсун. Аллах таалам бардык орозо туткандардын орозосун кабыл кылсын. Рахмат. Устаз, анда темага өтөлү. Дароо эле мынакей сонун бир даярданып келген экенсиз. 10 беттен буюрса анда бүгүн теманы ачып бериңиз. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Аллах таалага мактоо, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам салаваттар айтып баштайлы. Биринчиден ошол Аллах таалам бардык орозо туткандардын орозосун кабыл кылсын. Рамазан айын куттуу берекелүү кылсын иншалла. Жакшы, темага токтололу. Мына бүгүнкү күнүбүз орозо кармап атабыз. Орозодо ошол Куранды ашап атабыз. Курандын маани маңызын түшүнүп атабыз. Куран окугандар бар. Орозо жана Куран. Бүгүн токтолуп берсеңиз анда темага. Аллах таала өз айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Шахру рамазан аллази унзила фихи ал-Куран" дейт Аллах таала. Бул өзү Куран Рамазан айында түшүрүлгөн да. Бул демек Рамазан айы бул Курандын айы. Мындайча айтканда Курандын туулган айы да. Биз ошол Рамазан айын мүмкүн болушунча Куран окуу менен алек болуп, Куран окуу менен өткөрүшүбүз керек. Ошол негизи ар бир адамга ошол жок эле дегенде Рамазан айына бир жолу Куранды хатым кылып чыгуусу бул сүннөт. Кээ бир алымдар мустахаб деп да айтышат. Жок эле дегенде бир жолу. Эгерде ошол Куранды окуганга алы келбесе, же болбосо Курандан арабчадан окуй албаса, ошол азыр Кудайга шүгүр бардык мечиттерибизде тарайх намаздар окулуп атат. Ошол каракелердин артына уюп барып тарайх намазын окуй турган болсо, иншалла ошол Куранды хатым кылгандай эле соо алышат да. Жакшы, ошол эгерде мындай хатым кыла албасачы кандай болуп калат? Хатым кылуу негизи алымдар айтышат, 3 нерсеге карап туруунун өзү дагы ибадат дейт да. Мисалы ошонун бирөөсү Кабага карап жүзөнүп турган болсо, карап эле турса дейт. Ошонун өзү дагы ибадат болуп жазылат дейт да. Андан кийинкиси кимде ким ата энесинин жүзүнө ушинтип карап турган болсо, ибадат кылгандай соо алат дейт, ата энесинин жүзүнө караса. Карап эле турса. Карат. Анан ошондон кийинкиси, үчүнчүсү бул Куранды окуй албаса, ошо ичинен арман кылып, Аллах мен дагы ушул арабча Куран тамгаларды таанып, Куранды окусам кандай сонун болот эле деп, Куранды барактап карап турса деле иншалла Куран окугандай соо алат дейт да. Негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат хадисинде: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху." Силердин эң жакшыңар Кур'ан Каримди үйрөнүп, жакшылап, анан башкаларга үйрөткөнүңөр дейт да. Негизи биз Куранды окуганга, ошол Куранды үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Устаз, бул эми өзү Куран Рамазан айында бул Куранды үйрөнүү деле да оңой. Азыр ошол онлайн болсунбу, устаз кармаппы, медресеге барыппы же университетке барыппы, үйрөнүүнүн жолдору да кандай? Негизи Пайгамбарыбыз айтат да: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин" депчи. Илим талап кылуу ар бир мусулман аялга жана мусулман эркекке парыз дейт. Ошо алдымдарыбыз канчалык деңгээлде парыз десе, мисалы бир киши намаз окуйт, намазына мисалы Фатиха сүрөсүн жатташ керек, дагы бир 3-4 сүрө жатташ керек, же 5 сүрө. Ооба. Ушул 5 сүрөсүн, Фатиха сүрөсүн кошо араб тилинде ошол таджвид эрежелерине ылайык жаттоосу ошол мусулманга парыз болуп эсептелинет негизинен. Парызына ушунчалык деңгээлде билиш керек да, жок эле дегендечи. Азыр эми билип аткандар да жакшы көп, бирок ушул баягы кайдыгер жүргөндөр да көп да элибизде. Анан өткөндө мага бир мындай өзгөчө шык дем берген бир апа 80 жашында Куранды баштап, 86 жашында толук жаттап хафиз болду да. Өзү Аллах таала айтат башка аятта: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва лакад яссарнал Кур'ана ли-зикри фахал мин муддакир" дейт да. Биз албетте Кур'ан Каримди жаттоону, эске сактоону биз жеңил кылганбыз дейт да. Кимде ким Куранды чын ниеттен баштап эле жаттаганга баштагып ниеттенсе, иншалла Аллах таала аны жеңил кылып берет да. Аллах таала өзү айтып атат да: "Биз Куранды жаттоону, эске тутууну биз жеңил кылганбыз" дейт. Бул Куран оор эмес. Болгону биз мусулмандар эмне жүрөктөн, чын жүрөктөн чечим керек. Мен Куранды жаттаймын. Мен Куранды иншалла арабча ошол эрежелерге ылайык үйрөнүп окуйм деген. Караке, ошол сиз канча жашта баштадыңыз, анан канча жылда бүттүңүз ошол карлыкта? Кайерде окудуңуз? Биз ошол эң алгач ошол Карабалда Куран Нуру Ислам институтуна тапшырганбыз.
2013 жылы. Ал жакта бир 2,5-3 жылдай окудук. Андан кийин дагы мени Куран окуп эле мындай жаттап элетим болбостон баягы арабча дагы үйрөнүш керек экен деген өзүм түшүнүп эметтим да. Арабча үйрөнбөсө баары бир кыйын экен, баары хадистерди маанисин түшүнүш кыйын, башка фикх китептерди окуш кыйын деп. Андан кийин ошо Кыргызстан Ислам университетине тапшырып, ошол жактан 2020 жылга чейин окуп, 2020 жылы Ислам университетин бүтүргөнбүз. Жакшы, ушу демек бул баягы эгерде жакшылап ниетти коюп, анан Кудай ыраазы болсун десе, Аллах Таала жардам берет. Тез эле мындай. Өзү ошондой деп айтыш өзү үйрөнүш оор деген мындай адамдарга бул мындай адат болуп калган, бирок андай эмес, негизи андай эмес. Бул негизи ушундай да, негизи бул Куран мужиза да. Мужиза ошол негизи акылга салып көрсөк, негизи мүмкүн эмес деп сезиле берет да, бирок мужиза бул. Башка ойлоп көрсө, мисалы үчүн башка китептер бар, китептер, мисалы Инжил болсун, Тарат болсун, башка болсун. Ушул китепти ушул күнгө чейин бирөөсү дагы жаттап чыккан эмес дейт да, толук. Бирок Куранды жаттап алган мусулмандар алхамдулилла саны аябай көп. Негизи Куран бул мужиза. Ким чын ниеттен ниет кылып эле баштаса, иншалла Аллах Таала анын жаттоосун жеңил кыла берет. Жаттай. Каркем мынакей канча жылдан бери Куран көтөрүп жүрөсүз? Биз билгенден Алла ыраазы болсун, хатымдарды өтөбүз, башка Курандан сиз эмне таптыңыз? Негизи бул Куран жаттагандар ошол Куранды көтөрүп жүргөндөрдүн бир эле максаты болуш керек. Аллах ыраазычылык үчүн жаттап, анан ошол Аллах ыраазычылык үчүн ошол канчалык алы келсе, ошого жара колунан келгенче Куранга кызмат кылыш керек да. Бул Алланын ыраазычылыгы үчүн эле гана болуш керек. Эми пайдасын иншалла Аллах Таала кыяматта берет. Балкин хадисте келет. Иqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti li ashabihi shafi'iyyan dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler Kur'an'da көп окугула, анткени кыямат күнү Куран ээсин шафаат кылган келет дейт да. Ээсине шафаатчы болуп келет дейт. Дагы алымдарыбыздын ушундай бир жакшы сөзү бар. Кимде ким Куранды алдына коюп, анын артынан ээрчисе, Куран аны бейишке алып келет дейт да. Кимде ким Куранды артына таштап, артына коюп, аны ээрчибесе, артына таштаса, аны Куран тескерисинче тозокко алып барат дейт. Алдына коюп аны ээрчисе дегени ошол Курандын аяттарына Аллах Тааланын не деген аяттар бар, мисалы үчүн баягы алымдарыбыз авамирлер, навахирлер деп коет. Куранда буйруктар, Аллах Тааланын буйруктары бул аткаргыла деп буйруган. Анан навахирлер, тыйган тыюулары. Ошонун баарына иншалла амал кылса, Куран ал кишини сөзсүз бейишке алып келет. Устаз, анан мынакей буюрса жана бир 50 нерседен карыке деп билет. Анан ошол баягы Куранга болгон, каргыларга болгон элдин сый-урматы өтө терең. Анан ошол биздин ошол бул айда эми Куранды ашалып атпайлыбы? Куран бул тарбияга чакырат, жакшылыкка чакырат, өзүн таанытат дегенде бир керемет бир 2-3 мүнөт тегерегенде бир Куран окуп берсеңиз, анан кийин уласак сөзүбүздү. Ушул эфирден أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Алла разы болсын, Кудай Таала дуа кабыл болсын. Эми бул Курандын айы, урматтуу туугандар. Демек, мынакей азыр ким кандай шарт болбосун окуйм десе, издеген адам табат. Устаттар, карекелер, дамыллар, аалымдар өтө көп. Демек, баягы издеген, аракет кылгандар ошол таап, ийгиликке жетип атат. Эки дүйнөнүн ийгилигине жетип атат. Кандай дейсиз? Ооба, иншалла, мисалы бул чоң устаздарыбыз көп айтат, мисалы Абдушкур устаз, дагы башка устаздарыбыз. Биз мисалы үчүн Совет доорунда, жанагы СССР убагында бизге ошол илим алыш аябай кыйын болчу дейт. Анткени кээ бир ошол барактарды мисалы үчүн баягы сканер деп коебуз, ксерокопиядан көчүрүлгөн, мындай аябай тунук эмес чыккан.
бир ушундай бир кагаздардан окучубуз дейт да. Мисалы бир мечитте бир эле китеп бар, же болбосо бир айла 2-3 эле Куран бар дегендей. Азыр алхамдулилла аябай шарттар кеңири. Мисалы үчүн Куран курстары онлайн деле бар, офлайн деле бар. Мечиттерде карыкелер көп, алхамдулилла. Ким кайсыл жерден барып окуйм десе, азыр бардык шарттар бар. Ошол Куранды арабчадан үйрөнгөнгө, ошол Куранды окуганга иншалла барыбыз аракет кылып тырышышыбыз керек да. Жакшы. Анан ошол устаздын да бир айткан сөзү, ушул атам ушул бир Куранды 4 койго сатып алып берген депчи. Анан эми азыр демирчилер ушундай сооп алайын дегендер көбөйдү. Кайсыл тилде болбосун ушундай баягы Куран китеп болсун, диний китептер чыгып атат. Анан ошол Ислам университетинде ошо кызмат кылган дин алым устаз бар, Эстебиз Ажыкулов деген. Анан ошол ал киши дагы ушул Курандар болсун, башка китептер болсун, ушул сабакта берип, анан абак жайларга чейин ушул китептерди алып барып киргизип, ошол мечиттерге, намаз кылгандарга, ал жакта жашоочуларга ушул Куран үйрөтүп жүрөт да. Анан ошол Куран үйрөткөндүн фазилети, пайдасы кандай? Үйрөткөндөр, үйрөнгөндөрдүн. Бул жанагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай эле, "Хайруkum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Силердин Пайгамбарыбыз өзү айтып атат, силердин эң жакшыңар Кур'ан Каримди үйрөнүп, анан үйрөткөнүңөр дейт да. Баягы ахлу Кур'ан хум ахлуллахул хасса деген келет хадис. Бул Кур'ан ээлери бул Аллах Тааланын өзүнүн коому дейт да, өзүнүн эли дейт да. Демек кимде ким ошол Кур'ан ээлеринен болсо, Кур'анды жаттаса, ар дайым Кур'ан, ошо Кур'анга кызмат кылса, иншалла Аллах Тааланын өзгөчө коомунан болот да. Аллах Тааланын коому деп коет бул Кур'ан ээлерин. Алар разы болсун. Демек, урматтуу телегөрүүчүлөр, бардыгыбызды Кур'ан үйрөнүп, анан үйрөткөндөрдөн кылсын. Бул эми Кур'анга кызмат деген, бул ушу Аллага кызмат деген сөз. Демек, ошол баягы бул Кур'андагы жанагы келген пайгамбарлардын аттары. Анан бул Ороз айында дагы кандай амалдар жасаш керек? Негизи ошол Ороз айында сүннөт амалдардан бирөөсү ошол эң башкысы бул Куранды хатым кылыш керек. Колунан келишинче, канча пара окуй алса ошончо. Андан кийин ошол таравих намаздары бар. Бул сүннөт муаккада болуп эсептелет биздин ахли сүннат вал жамаатта. Ошол кечкисин куптан намаздан кийин таравих намаздары. Азыр Кыргызстанда Кудайга шүгүр жерлерде көптөгөн мечиттерде карыкелер хатым кылып, ошол Куран окуп берип атышат. Ошолордун аркасынан барып туруп, иншалла таравих намазына катышыш керек. Андан кийинки Орозодо аткара турган бир жакшы амалдардын, эң жакшы амалдардын бирөөсү бул баягы ифтар кылуу деп коебуз го бизде. Ооз ачтыруу, Мисалы үчүн ким канчалык деңгээлде ал күчү жетсе, ошол нерсе менен ооз ачтырыш керек. Жок дегенде, мисалы үчүн эч нерсеге ооз ачтырган кудурети келбесе, бир суу менен болсо да ооз ачтырса болот, же болбосо курма менен ооз ачтырса болот. Ошол таравих намаздарын окуп, Куран окуп, ооз ачтырган бул эң сооп амалдардын бирөөсү болуп эсептелет. Жакшы, анан өткөндө ошол бир мечитте ушундай болду. Бир күндө ошол баягы биринчи күн эле ошол 30 параны окуп хатам кылып бүтүрүштү да. Машалла. Анан бүтүрүп баягы устаздар ал жерде туруп ошол дуа кылып, анан баягы биздин каракелерибиз, азыр алар разы болсун, ошол Казакстан болсун, башка өлкөлөргө барып дагы хатым өтүп атпайбы? Ошол хатым өтүп бергенден, ошол кары болуп чыгып бергенден мындай сооп даражалары кандай? Мен бир нерсе эсиме түшүп атат дагы, бир күнү десеңиз, менин дагы бир досум бар, кары 3-4 кырааттан ижазасы бар азыр, аты Абдумалик Козубеков. Ошол кары дагы ошол былтыр 18-19 парадан өтүп атты. 2 күндө Куранды бүтүрөт да. Азыр быйыл дагы ошол 15 парадан өтөм деп аткан, 20 парадан. 2 күндө бир жолу хатым кылат да. Иншалла Кудайга шүгүр. Өзү жалгыз. Өзү жалгыз 30 пара Куранды 2 күндө окуп бүтүрөт да. Мисалы үчүн жамаатты чогултуп чакырат бир үйгө, мисалы 15-20 киши болуп. Ошол окуп берет. Бир күндө былтыр 18 пара окудум деди бир күндө. Анан дагы 12 парасын экинчи күнү окуган болсо, 30 пара Куранды 2 күндө хатым кылып бүтүрөт да. Иншалла ушундай күчтүү карлар Кыргыздардан чыгып атканы албетте бизди дагы чоң кубанычка бөлөйт да. Алар болсун. Устаз, анан мынакей өзүңүз бир учурда ошол талаба студент элеңиз, азыр балдарга шакирттер тарбиялап өстүрүп атасыз. Сиздин колуңуздан ушу тарбияланып чыккан карлар канчага жетип калды? Эми биз азыр ошол иштеп аткан институт, бул Куран Нуру институту болуп аталат. Кара-Балта Куран институту. Ал жерде көп устаздар бар. Эми биз баарын эмгеги бар да ал жердечи. Биз мисалы үчүн
биринчи курста бир аз окутса, экинчи курста башка устаз окутат дегендей. Бирок Кудайга шүгүр ал жактан Куран бүтүп чыккан карлардын саны бир топ эле бар да, 100дөн ашык. Быйыл канча бүтүрүүчү бүтүп атат? Быйылкы жылы өзү 12-13 бүтүп атат. Балдардан. Балдардан. Кыздар дагы бар, Кыздар дагы бар ал жакта. Кыздардан канча бүтөт? Кыздардан ушу 23 бекен, 25 ошол. Жылда ушундай, Жылда ушундай. Ошол сиздердин окуу жай кайсы жылы негизделди эле? Негизи негизделгени ушул 2008-жылы негизделген. Кыргызстан Ислам университетинин алдындагы филиал болуп ачылган эң алгач. Андан кийин 2011-жылы ошол Кара-Балтадан здание сатып алынып, имарат ошол жака көчүп барып, ошол жака жайгашып калган да. Демек, ошондон баштап мынакей карыларды ошол эле бир эле Куран эмес, ал жерде мектеп программасы да окутулат, Абдан шарттары жакшы. Мен да баргам, өткөндө эле ошол студенттер менен жолугушуп келдик. Шарттары өтө жакшы, балдар кыздарды окутуп, демек эки дүйнөнүн илимин берет да. Ооба, иншалла ал жерде ошол бир эле Куран окуу эле чектелбестен башка мисалы кесипке үйрөткөт. Ал жерде мисалы үчүн балдар баягы ширелтүүчү менен ойдонушат. Кесиптик да бар, Кесиптик да бар болчу. Ал дагы азыр деле бар. Кыздарга кандай кесип? Кыздарга тигүүчүлүк, бычуучулук деген эмелер үйрөтчү ал жерде. Даректери кандай? Дареги ошол так дареги ошол Кара-Балта 8-март 97 дарегинде жайгашкан. Ошол район Автовокзал району болуп айтылат. Ошол жакта жайгашкан. Устаз, эми эфирдин аягында бир жакшы бир дуа кылып бериңиз. Бүгүнкү эфирибизди ушул дуа менен жыйынтайлы. Куран окудук, дуа кылалык. آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Аллах Таала ушул Рамазан айында бардык кылган ибадаттарды, дуаларды кабыл кылсын, окулуп жаткан хатым Курандарды кабыл кылсын. Аллах Таала ушул хатым өтүп аткан карларга ден соолук берсин, күч кубат берсин, жана элибизге, журтубузга да тынччылык, аманчылык берсин. Кыргызстаныбызга өнүгүү өсүүнү берсин. Аллах Таала ушул дин кызматкерлерге, устаздарга, алымдарга баардыгына чын ден соолук берсин. Өзгөчө ошо сиздердин телевидениеге, сиздердин жамаатка дагы Аллах Таала иштериңизге ийгиликтерди берсин. Ушинтип ар дайым жакшы иштерге себепчи болуп, жакшылыкты жайылтуучулардан кылсын. Аллах Таала өзү жараткан баардык жакшылыктарды насип этсин сиздерге ар дайым. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Алла разы болсун. Куран нуру Ислам институтунун устаты Каракебиз Расулжан уулу Абдулбасит Каракебиз болду. Кудай Таала дуа тилектерди кабыл кылсын. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин ассаламу алейкум.